Сөз Акаев Жанарбек Кубанычевичте. Рахмат. Бүгін эле президентибиз бардык элчилерди жыйнап, Кыргызстанга керек болсо ар бир облуска инвестиция тартууга чакырып атат. Гранттарды алып келүүгө чакырып атат. Ошондой чакта биз түрк өкмөтүнө ыраачылык билдиришибиз керек. Анткени бул кредит эмес, грант 3 жылдан кийин мына толук кыргыз тарапка өткөрүп берет деп атат. Больницаны эмне көтөрүп алып, самолет менен алып кетип калалы. Бизде Кыргызстанда калат да булчу. Ошон үчүн биз муну сөзсүз колдоп беришибиз керек. Депутаттардын анча-мынча суроолору жаралып атканы бул дагы бир чети мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени буга чейин сырттан келген акчалардын баарын жанагындай урду алып кеткен, желип кеткен учурлар көп болгон үчүн биздин айрым коллегаларыбызда суроо жаралып атканы дагы мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Бирок ошол эле учурда биз жанагы башка өлкөнүн акысыз берип аткан жардамын дагы эптеп, ошону дагы эптеп албайт деген сөзгө калбашыбыз керек. Ошон үчүн азыр Алмаз Батырбековичтин оюна мен толук кошулам. Эгерде бардык фракциялардын чечимдери болсо, биз 3 окууда колдоп беришибиз керек. Улам эле жума сайын ызы чыгылып, жанагындай гранттарды дагы иштеткенде көп мамлекеттен, грант берүүчү мамлекеттер кийинчерээк бизге ишенбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз мындай жардамдар болсо, рахмат айтып сөзсүз алышыбыз керек. Бирок ошол эле убакта биздин мамлекеттин кызыкчылыгы сөзсүз камтылышы керек. Космос Сарыевич, сиз азыр жанагы электрондук медицинаны ишке ашырууга аракет кылам деп атпайсызбы? Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушундай заманбап оорукана курулганда, ушул больницадан баштап үлгү кылып бардык больницаларга көрсөтсө болобу, ушу электрондук медицинаны ишке ашырса. Жарандар жанагындай кезектеп очередке туруп, жанагы электрондук сайт аркылуу каттоого туруп, кайсы врачка, кайсы күнү барары, эмне оорулуу, анан история болезни деп коет, ошол бүт баары автоматтык түрдө чыгып кала турган мындай санариптешкенге мүмкүнчүлүк барбы? Урматтуу Жанарбек Кубаныч, аябай жакшы суроо. Действительно, ушул больницада бүт Турциядагы колдонулган электрондук технологиянын баары кирет. Эгер ушул жерден баарын көрсөк, бизге да аябай жеңилдик болот. Ошон үчүн сиз айткан маселенин баары бул больницада болот да. Мындай айтканда, бул больница бизге мындай модель катары болуш керек да. Ошону барып көрүп, биздин руководительдер менен жанакы принциптерин баары, жана электрондук карта, запистин баары жазалса, ошону дагы биз колдоонуга аракет кылабыз. Негизи Турцияда больницалар кандай иштесе, ошонун бүт ыкмалары бул жерге кирет. Электрондук эме боюнча, медицина боюнча. Поэтому мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Чоң рахмат. Менде башка суроо жок. Бул грантка рахмат гана айтышыбыз керек. Сөзсүз түрдө колдоп беребиз.